Assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuh. Hurmatly tuğanlar, men sizleri sagыныч менен күттüm. Бүгүнкү жолугушуу үчүн Аллах Таалага чексиз мактоолор болсун. Бүгүн да сиздер менен ушу суроолоруңуздар жооп беребиз деп аталган күн сайын таанымал болуп бара жаткан долбоорудан жолугушканыма өтө кубанычтамын. Жана бүгүн дагы ушул биздин кайсыдыр бир тууганыбыздын көйгөйүнө жооп бергенге аракет кылабыз. Албетте биздин берген жообубуз абсолюттук туура дегенден алыспыз. Биз болгону бир оюбузду айтабыз. Балким башка ойлор да башка жактан да чыгар. Ошондуктан балким сиздер мына ушул биз окуп жаткан суроолорду биздин ушу көрсөтүүлөрдүн астында комментарийлерден тапсаңыздар, реалдуу суроолор жана аларга силер да өз жообуңарды калтырсаңыздар, пайдаңыздар тиет иншаллах. Бүгүн Кубан Сагынбай деген биздин көрөрманыбыздын суроосуна жооп беребиз иншаллах. Салам алейкум устаз. Алейкум ассалам. Сагынбай уулу, жолук салып оронгон кыздар менен таанышып үйлөнгөн жакшыбы, же жолугу жок оронбогон кыз менен таанышып үйлөнгөн жакшыбы? Өзүм иманга тартып жолук салдырганым жакшыраакпы дейт. То есть жолугу жок кызга үйлөнүп, өзүм жолук орондурсам жакшыбы дейт. Рахмат, суроо өтө кооз көркөм суроолордун бири. Олуттуу, бирок өтө мындай жүрөк жылыткан суроолордун бири. Албетте, эгерде ушу динде жашап, намаз окуган энесинин эмчек сүтү менен чоңойгон кыз болсо, бул баа жеткис табылга. Анткени аял сиздин балаңызды төрөйт, сизден тукум улайт, аны тарбиялайт. Аллахыңыз сизден акыретиңиз үчүн балдарыңыздын берген белеги менен тосуп алат. Мына ушуну аялыңыз камсыз кылат. Сиздин акыретиңиз үчүн балдарыңыз эмне кылат? Мына ушул сиздин акыретиңизге бара турган ушу азык ушу балдардан. Муну ушу энесинин ушу намаз окуган эненин сүтү менен чоңойгон кыздан абзели жок. Бирок тилекке каршы андайлары аз. Азыркы күндө чындап айтканда көп кыздар жакын арада оронгон, балким адеби келише электир, балким жөн эле оронуп алгандары бардыр. Ар түрдүү нерсе бар бүгүнкү күндө. Ар түрдүү нерсе бар. Бул оронгон кыздын бардыгы эле жакшы чыга бербейт. Азыр заман ошондой. Балким кийинки муундарда ушу энесинин эмчегин намаз менен эмген кыздар болушу мүмкүн, бирок бүгүнкү күндө ар түрдүү көрүнүштөр бар тилекке каршы. Жана эгерде сиз бир жакшы ата эненин кызы болсо, теги жакшы ата эненин кызы болсо, бирок али оронбогон болсо, өзүңүз алып, ошо теги жакшы кызды өзүңүз ороп, өзүңүз иманга алып келип, өзүңүз менен кошо ибадат кылдырып үйлөнсөңүз нур үстүнө нур албетте. Чала пуча эптеп эле бир нерсени оронуп алып, диний түшүнүгү жок, тетирисинче өтө начар түшүнүгү бар кыздардын оронгону өтө коркунучтуу да. Аларды оронду деп үйлөнүп алат балдар, бирок турмушта өтө чийки, балким караңгыдагы кыздардан дагы өтө жаман ойлор менен чоңойгон кыздар бар. Тарбия көрбөгөн кыздар бар, болгону оронуп алган. Аларга караганда жакшы тарбияда, бирок али орун элек кыз болсо, сизге келечекте өтө чоң пайдасы тиет. Мен өзүм да азыр көп жаштар ушу сурап келет, агай мындай бир кыз бар, бирок орун элек. Мен айтам, сен ата тегин кара, энесин кара үйдө. Анын тарбиясын кара, ата энеңди жөнөт барып байкасын, элден сурасын. Анан эгерде ал кыздын ата энеси жакшы болсо, тарбиясы жакшы болсо, өзүнүн да жүрүм туруму жакшы болсо, орош ал кызды анчайын деле проблема эмес. Ал кыз эми ушундай намаз окуган балага тийгенден кийин өзү деле өзүнүн таксыры, өзүнүн эри Аллахтын кулу болгондугун тан алган аял оронбосо, бул кыянаттык болуп эсептелет. Демек, бул туура эмес. Ал кызды үйлөнөр алдында мына биз ушундай акыбалыбыз. Эгер бизге турмушка чыксаңыз, сиз ушул биздин жашоо эрежебизди кабыл кылар белеңиз деп та сурап көрүңүздөр. Көп кыздар биз ушуга күбөбүз. Азыр аяш балдарыбыз үйлөнүп атат. Жаштарыбыз, шагирттерибиз үйлөнүп атат. Көп кыздар. Эгер бала чындыгында таква болуп, ыкыласы менен Аллахына ибадат кылган бала болсо, өзү жакшы тарбия көргөн кыз болсо, таксырын ээрчип турмушка чейин эле оронуп аткандар бар. Бул аябай кубандыраарлык маселе. Балким ошондой кыздардан болушу мүмкүн. Канткенде да Аллах Таала сиздин үйүңүзгө тынчтык берсин, береке берсин. Сизден ушундай өзүңүзгө окшогон ыймандуу насилдерди улаган болсун деп тилек кылабыз. Урматтуу туугандар, бүгүн биз Кубан Сагынбай уулу аттуу өзүбүздүн бир сүйүктүү көрөрманыбыздын бир кооз суроосуна жооп бердик. Кимде бизди көрүп отургандардын ичинде суроолор пайда болсо, бизге ылдыйда комментарийлерге жазыңыздар. Жана олуттуу, кооз, адамдарда ибрат ала турган мындай сүйүнүчтүү суроолор болсо, сөзсүз ага биз жооп беребиз иншаллах. Жана бүгүнкү көрсөтүүнү да башкаларга бөлүшүп коюңуздарды суранабыз.
Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu.